Assalamu alaikum, урматтуу достор, мекендештер. Мен Жусупов Бекзат Жанышбекович. Азыркы учурда Москвадамын. Өзүңүздөр билгендей, жакында жергиликтүү шаардык шайлоо өтөт, Кудай буйруса. Ошондой эле убагында биз президентке талап койгонбуз, люстрация, жаштар келсин, жаштар иштесин, жаштарга жол ачып бериңиз деп. Бирок өкүнүчкө карай биз оозубуз менен айтып, иш жүзүнө келгенде өзүбүз аракет кылбай коюппуз. Эмне себептен? Азыркы учурда 24 саясий партия түзүлүп, көпчүлүгү өкүнүчкө карай эски саясий партиялардан эле жаңы бутактар пайда болуп, жаңы аттарды коюп, алдыга жылып баратат. Алар кандай жол менен алдыга жылып баратат? Элдерди сатып алат, жанагы эле акча бермей, жанагы эле добуш сатып алмай. Ошондой эле 24 саясий партиянын жаш чыныгы жаш мына мурунку эски партияга илешпеген бир партияны көрдүм. Ал биздин эл саясий партиясы экен. Ошондой эле аны интернеттен да көрсөңүздөр болот. Достор, азыркы учурда жаштар партиясы алдыга чыгыш үчүн жаштар өзү колдоп берип койсо жакшы болот эле. Себеп дегенде биз өзүбүздүн келечегибизге өзүбүз аракет кылбасак, биз үчүн эч ким аракет кылып бербейт экен. Ошон үчүн сатылбаңыздар. Эгер кайсы бир партия сизге акча берип, добушуңду сатып алган болсо, унутпаңыз. Ал сизден кайра ошол акчасын эки эсе кылып чыгарат. Сиздин балаңыздан чыгарат. Ошону сатылып берсе Кыргызстан эч качан өнүкпөйт. Ошол себеп өзүңүздөр карап, окуп, билип добушуңуздар бериңиздер. Чоң рахмат.